29 апрелге карата жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28 апрелде болуп өттү. БШКнын маалыматына ылайык Оштон 43,75% менен Бекмурза Эргешев алдыга чыкса, Кара Суудан Илимбек Кубанычбеков 36,16% добушка болду. Ал эми Баткен бир мандаттуу шайлоо округунан Бактияр Калпаев 41,51 добуш топтоду. Шайлоочулардын жалпы саны 349,798 адамды түзүп, алардын 20,76%, тагыраак айтканда 72,563 киши добуш берди. Алдын ала маалыматтарга ылайык шайлоо округдарында олуттуу мыйзам бузуулар катталган жок. Ошто 7 мыйзам бузуу боюнча маалымат келип түшкөн, учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттары Оштон Айбек Осмонов, Кара Суудан Искендер Матраимов, ал эми Баткен округунан Нурлан Ражабалиев мандаттарын мөөнөтүнөн мурда тапшырган. Ага байланыштуу президент Садыр Жапаров жогоруда аталган шайлоо округдарында жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Кыргызстандын футбол боюнча 18 жашка чейинки кыз келиндер курамасы КАФА 2024 турниринде 3-орунду алды. Алар 4 матчка чыгып, Түркмөнстанды 3-1 жана Тажикстанды 3-0 эсебинде жеңип, Өзбекстандын курамасынан 6-1 эсебинде утулуп, Ирандын курамасы менен 1-1 эсебинде тең чыкты. Турнирдин жыйынтыгы менен Кыргызстандын кыз келиндер курамасы 7 упай топтоду. Турнирди 10 упай менен Иран курамасы жеңип, экинчи орунду 9 упай менен Өзбекстандын курамасы камсыздады. Бишкек шаарынын муниципалитетинен билдиришкендей, калаанын борбордук аянты 27 апрелден тартып 31 августка чейин масштабдуу реконструкцияга байланыштуу жабылат. Буга байланыштуу желек саптын ардак кароолу убактылуу алынат. Жаңы желек саптын өзү да архитекторлордун долбоору боюнча Кара Кыргыз автономиялуу облусунун негизделгенине карата 100 чарчы метрге жеткирилет дешти мэриядан. Президент Садыр Жапаров бүгүн 29 апрелде Бишкек шаарынын күнү менен борбор калаанын тургундарын жана меймандарын куттуктады. Куттуктоо президенттин сайтына жарыяланды. Өлкө башчысы өз сөзүндө азыркы Бишкектин аймагында байыркы заманда эле адамдар отурукташканын, кийин Улуу Жибек жолунда бул аймактын маани-маңызы артканын, деги эле бул географиялык аймакта белгилүү окуялар байма-бай болуп келгенине тарых күбө экенин белгиледи. Аны менен катар археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп, калыбына келтирүү боюнча иштер улантылып, тарыхый маданий жайларды коргоо, сактоо боюнча иш-чаралар колго алынарын айтып өттү. Кыргызстандын жүзү болгон Бишкекти баарыбыз сүйө билели жана сыйлай билели. Бишкек баатырдын ысымын алып жүргөн борбор шаарыбыз ар бир кыргызстандыктын сыймыгына айлансын, деди Жапаров. 25 апрелде мамлекеттик агенттиктин өкүлдөрү баштаган Кыргызстандын расмий делегациясы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосунда 56 миллион доллар каражат алуу жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрүп, токтомго кол коюлду. Бул тууралуу 29 апрелде архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги билдирди. Маалыматта көрсөтүлгөн сумманын 31 миллион доллары грант түрүндө, калган 25 миллион доллары банктын шарттарына ылайык 32 жылга, анын ичинен 8 жылдык жеңилдетилген мөөнөт менен насыяга берилери айтылат. Бөлүнгөн каражатка Чолпон Ата шаарында саркынды сууларды кабыл ала турган тазалоочу курулма, 18 канализациялык насостук станциялары, 45,4 км канализациялык коллекторлорду, 108,8 км ички кварталдык канализация түтүктөрү курулат. Аталган калктуу конуштарда жайгашкан бардык пансионаттар, санаторийлер, курорттор жана конок үйлөрү борбордук канализация тармагына кошулуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот деп айтылат билдирүүдө. Андан сырткары аталган аймакта тарыхый, музей, туристтик маалымат борборлору, көлдү бойлоп өтүүчү 11 км жөө жана вело жолдордун куруу пландалууда. Агенттиктен долбоорлордун сметалык жана тендердик документтери даярдалып бүтүп, банктын кароосуна жөнөтүлгөнүн кошумчалашты. Шайлообек Атазов 7-чакырылыштын депутаттарына басым күчөгөнүн айтты. Мындай пикирин жакында эле мандатынан ажыраган жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов 29 апрелде өзүнүн Facebook барагына видео кайрылуу аркылуу айтты. Парламенттеги эң таза, тажрыйбалуу, чындыкты айткан Тайманбас Мадумаровдун мандатын алгандан кийин 7-чакырылыштагы жаш депутаттардыкын алып коюу жөнөкөй эле ишке айланды. Деги эле 7-чакырылыштын депутаттарына болгондой кысым Кыргызстандын тарыхында болгон эмес. Бул демократиянын, парламентаризмдин мындан ары өнүгүшүнө коркунуч туудурат, деди ал. Ошондой эле ал маселе мандаттан ажыратуу процедуралары бузулуп жатканында экенин кошумчалады.
Жалпы саны 20-га жетип калды. Ошонун баарын карап отурган парламенттин төрагасы Шакиев мырза, кайсы кылмыш үчүн алып жатасыңар? Кайсы мыйзамдар деп прокурордон, соттон бир да сурап койбогону анын абийирине байланыштуу иш дейт Атазов. Буга чейин Бишкектин административдик соту жана Свердлов райондук соту Атазовду депутаттык мандатынан ажыраткан. Анын ордуна соттор борбордук шайлоо комиссиясын Абдурахман Хаджи Муратазалиевди депутат деп таанууга милдеттендирген. Атазов соттун чечимине каршы шаардык сотко кайрылган болчу. Өлкөдө Ислам өнүктүрүү банкынын каражатына 2000 үй бүлөнү турак жай менен камсыздоо пландалууда. Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстанга ипотекалык насыялоо программасы үчүн $79 миллион бөлдү. Экономика министрлиги мындай келишимге Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Махамад Сулайман Аль-Жасир менен Минкаптын төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиевдин ортосунда 27 апрелде кол коюлганын билдирди. Келген каражат өлкөнүн бардык аймактарында кийинчерээк сатып алуу шарты менен ижарага жеткиликтүү турак жайларды курууга, ошондой эле Менин үйүм 2021-2026 мамлекеттик программасынын алкагында өлкө жарандары үчүн ислам каржылоо принциптерине ылайык ипотекалык кредиттерди берүүгө жумшалат. Ислам өнүктүрүү банкынын каражаты өлкөнүн бардык аймактарында болжол менен 112.525 чарчы метр жергиликтүү турак жайдын курулушун каржылоого багытталган. Божомолдор боюнча 2000ге жакын үй бүлө турак жай менен камсыз болот деп билдирди министрлик. Жыл башында президент Садыр Жапаров жарандарга мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үлүштүк катышуу менен турак жай сатып алууга жол берген жарлыкка кол койгон. Батир алууну каалагандар анын жарым баасын алдын ала төлөп, калганын 10-15 жылга чейин ипотекалык шартта төлөө менен ала алышат. Мамлекеттик ипотекалык компания 2015 жылдын декабрында түзүлгөн. Ошол аралыктан бери 9000ден ашык адам үйлүү болгон. Компания түптөлгөндөн бери инвестиция катары 12 миллиард сом тарткан. УКМК өзгөчө ири өлчөмдөгү баңгизат сакталган жай аныкталганын билдирди. Маалыматка ылайык, Атайын кызмат тарабынан Бишкек шаарындагы гараж кооперативдеринин биринде мифедрон баңгизатынын бөлүктөрү болгон химиялык заттардын көмүлгөн жайы аныкталып, 300 килограммдан ашык порошок түрүндөгү жана 360 литрге жакын суюктук түрүндөгү химиялык заттар документтештирилип алынды. Аталган заттардын бири синтетикалык альфа ПВП дарысы болсо, калган заттар мифедрон синтетикалык дарысынын бөлүктөрү болуп чыкты. Алдын ала эсептөөлөр боюнча алынган каражаттардан 10 килограмм мифедрон өндүрүлүп, ал 10 000 дозадан ашмак. Аны сатканда наркы $500 000 түзмөк деп айтылат билдирүүдө. Учурда баңгизаттарды мыйзамсыз сактоо менен алектенген адамдарды аныктоо иштери уланууда. Кыргызстандын эсептөө палатасы орусиялык кесиптештери менен бирге Борис Ельцин атындагы Кыргыз-Орус славян университетинде аудит жүргүзүп, миллиондогон сомдук каржылык мыйзам бузууларды аныктады. Эсеп палатасынан билдиришкенде 2020-2022 жылдары бөлүнгөн бюджеттик каражаттардын сарпталуусу боюнча университеттин ишинин натыйжалуулугуна текшерүү жүргүзүшкөн. Натыйжада окуу жай 2 жыл ичинде мамлекеттик бюджеттен 26.689.000 сомду негизсиз алганы белгилүү болгон. Ошондой эле окуу жай курулуш иштеринин көлөмүн жана өздүк наркын ашыра баалап, Альфа Телекомдон ижара акысынан түшкөн акчаны бюджетке которгон эмес. Акчанын натыйжасыз пайдаланып, 18 миллион сомдук стоматологиялык борборду жабдыктары менен акысын албай ижарага берген аныкталган. Текшерүүнүн бардык материалдары юридикалык баа берүү үчүн УКМКга өткөрүлүп берилди.